Assalamu alaikum. Bayatından beri жакшылап тыңшап угуп тургула мени. Bayatından beri атайын ошо көп мөлдөрдөн да личкага чыгып сүйлөшүп аттым. Жигиттер, кырдаалды көрүп атасыңар. Контролдон чыгып баратат. Эртең даже воскресеньега не дотянем. Анткени эртең бир 10 маршрут 80% 10 сом менен чыгып кеткенге даяр экен. Алар чыккандан кийин иштин бүткөн дей бергиле. Ошо менен элдин баары араң турат. Ээрчик бүт бар 10 сом менен чыгат. Бул гарантия. Мен потому что личкаларда маалымат алып атам. Браттар жанагы ошо маршруттарды кармап аткан балдар же болбой калды деп айтып атат. 80% даяр болуп калды деп атат балдар. Өздөрү айтып атат маршруттагылар. Мындай жигиттер. Эртең эч кандай эч жака барбайбыз. Эртең таң атпай, как положено, саат 6га 15 сомдон деп жазып алып машинага. Ушул вариант бизге оптимальный болду. Эл менен бир жума кырылабызбы, бир ай кырылабызбы, 2 ай кырылабызбы, 15 сом менен алып чыгып кетели. Эртең 10 сом менен жанагылар чыгып кетип калган артынан эрип чыкса, могу жерде артта калып калган маршруттар крайний болуп калып атабыз. Ушул жерден маани бергиле, крайний болуп калып атабыз. Ушул жерге маани берип коелу эми. Крайний болуп калып калган маршруттарга. Анда канча айтпаган үчүн маани бергиле. Ошондон кийин эгер ушуну азыр биз эртең 100% 15 сом менен алып чыгып кетсек, хотя бы чем жанагылар 10 сом менен чыгып кеткенче биз 15 сом менен 100% алып чыгып кетсек, могу жерде хотя бы биз бир шаг алдыда выигрыштабыз. Эл менен кырылабызбы, бир ай кырылабызбы түшүндүңөр, 15 сомду биз көндүрүшүбүз керек. Анан мындай вариант бар экен. Биз маршруттук такси, биз чынбы баарыбыз тең билебиз. Маршруттук такси деген статус бар бизде. Жанагы таксилер неге посадканы колдонот? Бирөө жарым ун чыкпай 15 сомдон деп кагазга жазып чыгарабыз. 15 сомдон бергендер ун чыкпай алабыз. Сасыгандарына минтип айтат экенбиз. 10 сомуңуз жол келеңиз, 5 сомуңуз посадкаңыз деп коет экенбиз. Бул посадка не регулируемый экен. Не регулируемый экен бул посадка. Ошон үчүн биз воскресенье чыдайлы, понедельник үчүн чыдайлы дебегиле. Ага, эркекче айтайын, мен угам десеңер, не дотянем. Если мен угам десеңер, не дотянем ага. Ошон үчүн ушул вариантты оптимальный кылып колдонуп кетели эртең. 15 сом менен чыгып кетели хотя бы. Эл караган бетибиз жер карап эртең 10 сомдон тетелеп чыгып кетсе, баары эрип чыккат дагы 10 сом менен калып, ошо хушо атабыз. Андан көрөкчө кырылсак дагы, 2 ай кырылсак дагы 15 сом менен чыгып, ушуну оптимальный вариант кылалы. Эркекче могу жерде бир ашып кетсе, бир 50дөй бала бар экен, достойно туруп берип, маршрутун кармайм. Калгандары мен балдар укпай калды атат, 80% даяр болуп калды атат уже. Өздөрү айтып атат. Алар чыгып кетсе ителе болобуз. Ошон үчүн 15 сом менен чыгабыз. Жанагындай 15 сомду туура көрбөгөндөргө эме кылабыз. Анан могу жерде ким макул десе сүйлөбөй эле, могу жерде көбөйтпөй. Өзүңөрдүн колуңарды көргөзө эле болотчу, сүйлөбөй эле. Тошто түшүнбөй аткандар анда чыккыла, мен ошолорго жооп берип турайын. Бирок аларга силер жооп бербегиле, мен эле жооп берип турайын. Ата ажатаж болуп кетет, чын жигиттер. Мен эле жооп берип турам ошого. Түшүнбөй аткан. Маршруттук таксиде ошо посадка деп коебуз 5 сомун. Ал не регулируемый экен. Ал вдруг сасса дагы биз айтат экенбиз. Бул жерде деген биздин посадкага имеем право экен. Жанагы таксилер сыяктуу. Таксилердин часпикте посадкасын кааласа көтөрүп коюп, киши жокто көтөрүп алып, часпикти ылдыйлатып, ушинтип айтып атпайбы, көрдүңөр? Не регулируемый экен, кааласа коет экен. Ошон үчүн биз 5 сомго ошону посадкага коюп коет экенбиз. Анан могу жерден түшүнгөнүңөр, балдарыңарга жеткиргиле, эртең ушинтип 15 сом менен как положено 100% чыгып кетели. Түшүндүңөр? 100% эртең как положено конкретно чыгып берели. Эл менен кырылсак дагы, сыгылсак дагы ушуга көндүрүп чыгып кетели. Бул оптимальный вариант экен. Бизге ушул эле без выход вариант жок. Ушул эле болду оптимальный. Ал экинчи вариантыбыз, ал жанагы болуп аткан, ал биз өтпөй калды, ал риск болуп калды ал вариант. Чын. Салам алейкум. Эми ушунча болду, эми до конца турбайлыбы? Азыр мына автобустар деле бузулуп атат. Да биртке чыдасак анан элдер митингге чыгып, мэрия-сэрияда ызычы болуп, айласы жок көтөрөт 15 сомгочу. Же болбосо такыр эле кыйналып атсаңар, мен деле арендадамын, жигиттер, билесиңер го. Мага могул жерде бабанызкилер чыгып атат, эсчөчү. Мындай маршруткаңар менен баргыла, же болбосо бир маршрутка бала алып келсеңер, ар бирине 1000 сомдон 3000 сомго чейин берем деп атышат. Анан өзүбүздүккө окшошуп кетсе 20 сомго деле көтөрүп беребиз деп. До конца турдук, эми ушунча турбайлыбы эми, жигиттер? Эл по-любому, шаардын эли кыйналат. Кыйналгандан кийин ошол жерден колдонуп кетебиз да, жигиттер. Элим, мага деле Төрөбайдын, Асылбектин балдары чыгып атат, сомун төлөп берели депчи, митингге жетисинде катышып бергиле деп. Андан көрү саясатка аралашпай эле, өзүбүздүн оокатыбызды кылбайбы, шеф айткандай эле 15 сомдон чыга бербейлиби? Күтүп жата берсек,
эртең бирси күнү 10 сомдон чыга баштайт го дейм уже бардыгы элечи. Көбүнчөсү даяр болуп калды окшойт. Ошон үчүн 15тен кылып чыга берген туура болмок да. Жигиттер саясатты коюп эле 15 сомдон чыга берели. Assalamu alaikum жамаат, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшы жатасыңарбы? Бул Бооркил токтогонго чейин делечи. Мен Бооркил старый дорога менен кетип баратканда орус кемпирлер жана карган эжелер бейсага чыккан. Ошолор өздөрү айтып аткан. Силердикилер убал бейзин көтөрүлдү. Ушу силердикini 15 сом кылып берип койсо болмок жөн эле депчи. Орус кемпирлер анан көчөдөгү бир кел атып бир эки эже жөө туруп тур, аларды ала кетсем силерди да бизди да кыйнабай 15 сомдон кылып берип койсо болмок, 15 сомдон жөн эле төлөйт элек деп атышат баары элечи. Анан продукты эмелердин баары, запчастардын баары, даже туалет деле кымбаттады. 5 сомдон эчтеке деле болбойт элек, төлөйт элек. Мына таксилер деген двойной ценаны айтып акчабызды бүт чыпырып атат. Таксилер аябай 2 эсе бааны айтып атышат дейт уже. Эмелерин посадкаларын көтөрүп алышыптыр бүт баары тең. Анан чыдабай калдык, 15 сомдон андан көрө маршрутка менен жүргөнүбүз жакшы эле деп. Бүт деле баары макул болуп атат. Анан могу журналисттериң дагы шүмшүк болуп алыптыр. Журналисттер бүт жанагы кадрлы биринчи эметер тартардын астында элдерди даярдап, жана өзүнө бир керектүү элдерди даярдап туруп анан тиги бизге деле оор болуп калат, деп. Анан могу комментарийлерди бүт эле таксисттер жазып атат булардычы, жанагы маршруткалар жоголсун, кетсин деп. Анан автобусторду мына ар кайсактан бекет ташып атат деп деле бүт ушунун баарын блогер, журналист эмелер чыгарып атат да, ызы-чуу кылып атышат. Атайын булардын деле ою мамлекетке түз эмес. Бул кээ бир журналисттер аябай укмуштуу, ызы-чуу кабарларды алып чыккан сайын эл кызыгып көрүп анан аларга акча түшүп турат турбайбы? Анан могу журналисттериң деле акмак болуп бүтүптүр же деп эле. Бүт мындай тескер чагылдырат экен да. Бул бийликке каршы жасап атышабы, эмне кылып атышат? Бул журналисттердин да эмне деген ойлору бар экенин билбейм. Атак мындай элдерге силер деле айтпайсыңарбы тиги эмелерге, жанакы телевидениелерге чыгып алып, мондай деп бизге 15 сом болсо деле мейли төлөйбүз деп. 15 сомдон элдин көбү эле макул болуп атат. Себеби мен ал бул токтоп Бооркил токтогонго чейин эле, иш таштаганга чейин эле айтып атышкан мунучу тиги эмелер. Клиенттер өздөрү айтып атышкан. 15 сомго көтөрүп берсе жакшы болот эле деп. Анан Бооркил журналисттериң атайын элдерди биринчи даярдап алып туруп анан камерага снимать этет экен да, биринчи аларга үйрөтүп алып туруп. Анан бул журналисттериң деле акмак же деп бүтүптүр, акмак болуп. Анан общий местага жанагы беркиндей сүйлөгөндөрдү кесип чыгарып, анан маршрутка менен элди жаман көрсөтүп атат да, журналисттерчи бүт. Маршрутка менен элдин ортосуна аябай жаман көрсөтүп, иши кылып момундай чагымчыл эмелерди уюштуруп атат да журналисттер дагычы. Анан да беркиндей маршруткага керектүү жерлерин кесип, анан беркиндей жанагы элге маршруттерге каршы сүйлөгөндөрүн көрсөтүп, негизгиси бул журналисттерге деле ишенбеш керек болуп калды. Буларың да же деп акмак болуп бүтүптүр могу жана журналисттериң дагычы. Анан ошол элдин көбү мындай жөн эле камерага тартпай эчтеке кылбай эле сурасаң, эме макул эле болуп атышат. Ошолорду даже өзүңөр деле салондо баратып снимать этип эмеге чыгарып койгулачы, интернетке чыгарып койгула. Салондо кетип баратып эле ошону телефонду включать этип туруп эле 15 сомдон көтөрсө болот эле, силерге убал деп эле сүйлөп атышат. Ошондойлорду көрсөтүп койгулачы. Анан могу комментарийга жазып атпайбы боктоп бизде. Алар деген ал жана машинасы барлар жалаң. Таксисттер жанагы. Мисалы үчүн биз чыксак таксилердин күнү бүтүп калат да. Ошо бүт таксисттер жазып атат. Могу маршруткалар жоголсун. Анан автобус келсин, троллейбус келсин деп калп элечи. Ошол. Биякта да бузукулар көп экен аябайчы. Карап отурсаң. Маршрутка менен элди бүт жаман көрсөтүп аткан ушулар жана машинасы барлар кадимкидей эле. Жүржөө карапайым элдер антип деле айткан жок. 15 сомго макул эле болуп атышат аларчы. Ошо. Даже туалетте деле 10 сом болду мына, ага бирдеме деп ызы-чуу чыгарыштыбы. Май, сүт, эт продукты, кийим кеченин баары эле кымбаттады, ага бирдеме деп ызы-чуу чыгарып атышабы. Алар өздөрү эле көтөрүп алды да баарынчы. Анан маршруткага келсе эле кандай эле закон иштеп калат билбейм. Ушу 5 сомду кошуп бере албай, жаман болушту го тим эле.
мамлекеттин акчасы кетип аткансып. 5 сомдон эл эчтеке деле болбойт андан. 5 сомду кээде чөнтөктөрүнөн түшүп калса, эңкейип алгандан эригип таштап салып кетип калып атышат жана элдерчи. 5 сому түшүп калат да, мынтип берип атканда 5 сом жерге тоголонуп түшүп кетсе, анан шыпырып атып таап аласың аны поликтенчи. Анан билбейм, бул эмне деген балекет болуп атат бияктачы. Жөнүнө көтөрүп берип койсо болмок 5 сомдон, кыйнабай эле.